1 жыл мурда көмүлгөн адамдын сөөгүн казып алышты. Маркумдун сөөгү Ноокат районундагы Адырдан табылды. Ош шаардык милициясы өзгөчө маанилүү кылмыштын бетин ачты. Маркум каракчылык менен алектенген террористтик топтун мүчөсү болгон. Ал топтон баш тартам дегенде шериктери өмүрүнө кол салып талаага көмүп кетишкени аныкталган. Каза болгон адамдын сөөгү мейитканага жеткирилип, туугандары аны таанышкан. Ошондой эле азыркы учурда жүргүзүлүп жаткан тергөө амалдарынын натыйжасында дагы ошондой эле мурда болгон Ош областынын аймагында жүз берген 2 өзгөчө оор кылмыштын бети ачылды. Ал өзгөчө оор кылмыштери Кара Суу районунда каракчылык фактысы 2021 жылы болгон. Ошондой эле Ноокат районунун аймагында өздөрүнүн ушул экстремист террорист багытта кылмыштык коомдоштукта жүргөн шериктерин, аттап айтканда, шеригин өз ара келишпестиктен ичара жатактан ушул өлтүрүп, аларды жансыз денесин ошол Ноокат районундагы талаага жашырып койгону аныкталды. Ал боюнча дагы барып азыркы күндө тиешелүү экспертизалар дайындалды. Өткөн жылы Кара Суу базарында иштеген 100гө чукул соодагерлердин акчасын алып бараткан унаа тоноо максатында аткыланган. Ушул жылдын жай мезгилинде Ош шаарындагы акча алмаштыруучу жайлардын биринде ири тоноо фактысы катталган. Кылмыштардын баарында курал жарак колдонулган. Жогоруда аталган кылмыштуу террористтик топтун мүчөлөрү дал ушул тоноочулук кылмыштарды жасап келишкен. Алар ишкерлердин ири суммадагы акчаларын тоноп, каражатка курал жарак сатып алууну көздөшкөн. Өздөрүнүн шарттарды түзүү үчүн каракташкан, жасалма документтер жасап, кылмышка керектүү болгон курал жарактарды сатып алып жүрүшкөн. Алардын жалпысынан алар 32 кылмыш боюнча айыбы угузулуп соттук кароого жиберилген. Бир эле Ош шаарында эмес, ал республиканын аймагында кылмыш жасагандар аныкталган. Тактап айтсак, Ноокат районунда, Кара Суу районунда жана ошондой эле Чүй облусунун аймагында да кылмыш жасагандар аныкталып, алар дагы бир кылмышке бириктирип сот кароого жиберилген. Ош шаардык милициясынын ыкчам иш аракеттеринин алкагында буга чейин аталган кылмыштуу топтун 17 мүчөсү кармалган болчу. 9 ноябрда дагы 11 мүчөсү террорчулук, каракчылыкка шектелип кармалып, 9 убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жалпысынан 28 мүчөсү кармалды. Учурда дагы териштирүү иштери уланууда. Каракчылык кылган бул топтун 32 кылмыш иши аныкталган. Азыркы тапта бир катар кылмыштар боюнча текшерүү жүрүүдө. Уюшкан кылмыштык коомдоштук түзүп, экстремисттик террористтик багыттагы кылмышкерлер каракчылык жасоо менен алектенип жүргөндүгү аныкталып, алардын биринчи тобу май айында кармалган. Талаага көмүлгөн маркумду өлтүрүүгө аталган кылмыштуу террористтик топтун 2 башчысы шектелүүдө. Алардын бири май айында Чүй облусунун Димитриевка айылында укук коргоо органдарына куралдуу каршылык көрсөтүп, атайын операциянын жүрүшүндө жок кылынган. Экинчиси кармалып өз көрсөтмөсүндө сөөктүн көмүлгөн жерин көрсөтүп айтып берген. Учурда кылмыш ишинин алкагында тийиштүү экспертизалар дайындалып, окуянын толук жагдайлары жана башка катышуучуларын аныктоого багытталган иш чаралар жүргүзүлүүдө. Роза Ахматжан кызы, Шахрох Эминжанов, Ош ТВ.